Бүгүнкү бийлик эме кылып атат? Бүгүн эле ошол эле да баягы кайра көрүнүш да. Эми ушул жерими бүтүрүп берсеңиздер, документин жакшы болот эле да. Прокурорлор, УКМК, милиция, сот дагы ошо бир сепишка булар. Мен ноокатта эч ким жокпу. Кана кабинетте отургандар, жылуу кабинетте отургандар. Бу элди бойлоп, жүрөктөн элди кызматын кылайын деген жетекчини көрбөй атам, бүгүнкү күнү көрбөй атам азамат. Чаккана айлык өкмөткө бара берип жалдырап бүттүк. Мен Сатыбай Улашимжан 1973-жылы туулганмын. Ушинтип эки көзүм көрбөйт. Биринчи группа инвалидмин. 10 000 сом пенсия аламын. Эми 10 000 сом эч нерсеге жетпейт экен. Эми ошого жардам кылсаңыздар. Районго бардык. Мына жерибиздин немеси документи бүтпөй атат. Шуну бүтүрүп берсеңиздер, сиздерден сураныч. Ушинтип эми араса жолдо калдык. Эми мен көзүм көрбөйт эми. Аялым карайт. Аялым неме кандай өзүм жалгыз калам. Мени карайткан адам жок. Өзүм үйдө жалгызмын. Чай пайымы кылып берчү ушул аялым кылып берет. Эми ушул жерими бүтүрүп берсеңиздер, документин Ояка жүгүрөм, күйөм таштап, ояка жүгүрөм, бияка жүгүрөм. Тазелеп бүтпөй койду. Айлык өкмөткө бардым, акыры анан кадамчада акамдарга жалдырадым. Башында жерди бергенде аны сатып эле айлык өкмөт кыскартып 8 сот кылып койду. Эми ушул кызыл документи жок. Кызыл документ кылып берсеңиздер үйгө. Үйдүн отоплениясы жок. Ушуга жардам кылсаңыздар, акалар, сиздерден сураныч. Урматтуу Садыр Жапаров, Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, сиздерден сураныч, жардам кылсаңыздар мага. Бизди тоготпой калды да чоңдор. Урматтуу президент Садыр Жапаров, мына кошунабыз, аркабызда кошунабыз. Мына туалетти буз дедилер, буздук. Мына туалетти буз дедилер, буздук. Анан мына арыкты эм каз дедилер, каздык. Анан бизде шумалга чейин алдап, кол коюп берем дедилер, кол койбой койду. Шумалга чейин алдап жүрөт. Анан туалетти бузду, анан аяка кичине 1 метр казсак суу чыгып кетти. Анан шу суу чыкканда эми дом кылып эле туалет кылып эле отурабыз ошол. Бир жакшына туалетибизди буздуруп койдук, кошунабыз. Айлык өкмөткө барсак, шу туалеттен бузду десек, олар ана мына деп коюп, шу туалеттен койду. Олар алдап коюшту. Чаккана айлык өкмөткө бара берип жалдырап бүттүк. Мен Баткен облусунун кадам берген Актырпа айлык өкмөтүнүн Мишнарайын тургуну Сатыбалдиев Абдикарим болгон. Жашаган жерим Төлөгөн Касымбек бир үйүнүн жашоочусумун. Пенсионер дегенimiz коомдук уюмда элдик контролдо иштейбиз. Кыргызстандын кыргызстасы боюнча инспектор. Ушул мына карындашыбыз Кыздархан деген ушу биз коомдук уюмда иштегенди эшитип, Кадамжайга барып, мына биздин Баткен облусунун координаторуга Сайдахмат Орматовго жолугуп, арыз жазды. Ошонун артынан келип биз февралдан бери артынан чуркап жүрөбүз да. Же өкмөт укпайт, же госрегистр укпайт, эч ким укпайт да. Бул Ноокат районунда мен билбейм да. Бул тартип, мыйзам деген барбы жокпу? Мисалы үчүн аял 40 кыздын 40 жашы улуу дейт. Биз буларды көрүп, жашоону көрүп ыйлагыбыз келет да. Бул аялы ушундай кыйналып жүрсө, ушундай эки көзү көрбөгөн азиз жолдошун ташап бизди Баткенге барыптыр да. Мен Ноокатта эч ким жокпу. Кана кабинетте отургандар, жылуу кабинетте отургандар. Кабинетте отуруш шарт эмес. Лелеңге ошоп кыдырыш керек. Кабинеттен эчтеке чыкпайт. Ошо кабинетте отурган адамдарга насихат айтат экен. Силер атаңарга торт албагыла, шуба апарбагыла энеңерге, торт апарбагыла. Рахмат жана баракелле деген сөз апаргыла. Падарыңа Найлаттын баласы деген Найлатты алып барбагыла, урматтуу Ноокат районунун чиновниктер. Эгер айлык алып аткан болсоңор, ошо алган айлык эми акыңарды халалдап жегиле. Халал менен арамды айырмасы бар. Биз şu кишилерден бир тиын алайык, пайдаланайын деген жерибиз жок. Şu кишилер эл катары жашаш керек, тең укугу бар деп. Сосадишми ким ошого дагы барсак качып жүрөт да. Эмне ондай? Асмандагы күндүн энергиясы бирдей тиет. Асмандагы Алла берген
Hava bizge birдей тиет. Арттагы аткан суу birдей тиет. Калган жагы окшошпой жатат да. Мен азыр ушул жерден кайрылып кетем. Садым Кожоевич, сиз Баткен облусуга, плюс ушул Ноокат районуга өзгөчө көңүл бурушуңузду мен талап кылам. Камчыбек Кыдыршаевич, Баткен облусуга, ошондой эле Ноокат районуга өзгөчө көңүл буруңуздар. Борбордон алыс экенбиз биз. Биз коомдук уюмбуз. Бизде эч кандай укук жок негизинен. А бирок күнөөлүү болуп атабыз барган жерде жаман көрүнүп. Кимге? Чиновниктерге. Мына эжелер бизди колдон эчтеке келсе барган экен, колдон келген бар аракетти кылып атабыз. Бизде өсөрүбүз калган жок, өлөрүбүз калды. Бирок бир чындыкка чыгып кетейик. Сиздер ушул ишти акырга чыгып, бизге жыйынтык чыгарып беришиңиздерди биз сизден талап кылабыз. Дагы айта турган сөзүм. Biz mına Ormonov Сайдахмат 2005-жылдан бeri акыйкат издеп жүрөт. Көрбөгөнү көр болду, жебегени көң болду. Мен 2011-жылдан бeri жүрөм. Садым Кожоевич, сизге мен личный кабинетиңизге кирип 21-жыл 21 декабрда арыз бергенмин, бир барак. Азыркыта жыйынтыгы жок. Эмнеге? Плюс мына мисалы үчүн биз ушул Ноокат районунда канча коррупциялар көтөрүп жүргөн азаматты угуп билип туруп, ушул азаматты атай оштон чакырттык. Келип сен дагы keçи, чогуу иш кылайыкчы. Саясатта 4 кишини 1111 адам деп эткен. Биз дагы 4-5 киши болоюкчу деп. Бизге силерден эч кеңер жок. Биз силерге ден соолук каалайбыз. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Силерден бизге эч кандай жардам керек эмес. Кегиле ушул инвалидтерге, карыган, кыйналган үйлөргө жардам берип койгула. Акыйкатка чыгып койгула. Силерден суранарыбыз, талап кыларыбыз ушул. Аткарсаңар да өзүңөр биргиле, аткарбасаңар дагы. Biz sizlerden suranıp, talap kılıp kala veririz. Size kolunuzdan eşlik keledi. Azamattın ata-enesiga rahmat jana tazim. Ben şu köpten beri şu korrupsiyaga karşı işlep жүргөн adam katары bir oyga keldim da, Azamat. Bu bizde Kırgızstanda oşot prokuror, UKMK, milisiya, sot, жетекчилер бардыгы bir жеңнен баш чыгарып, кол чыгарып, бир жагадан баш чыгарып калгандыгы же мен көзүм жетти да. Бу элди ойлоп, жүрөктөн элди кызматын кылайын деген жетекчини көрбөй атам, бүгүнкү күнү көрбөй атам Азамат. Макул эми, мурда макул дейли, 30 жыл мурда болгончо болгон экен. А бүгүнкү бийлик эме кылып атат. Бүгүн эле ошол эле да баягы кайра көрүнүштө. Мана сен канча кайрылып атасың Азамат. Биз кайрылып атабыз. Айтып атат Садым Кожоевич, айтып атат Камчыбек Кыдыршаевич. Кайрылгыла, жардам бери деп айтып атат. Бирок айткандар, мына сен айтып атасың. Сага жардам болду ошолордон. Эч ким сен мындай, Азамат сен чалдыганы келсин деп бирөө сага жардам бердиби? Жок, биз билип атабыз да бар жокту. Биз дагы кайрылып атабыз. Мындай айтканда бүгүнкү бийлик элди элге караштыргандай болуп атат да. Прокурорлор, УКМК, милисия, сот дагы ошо бир сепишка булар. Бар үзүлүлүк али сепишкасы. Буларга макул, булар майып экен. Майып эмес, мыйзам билген юрист сен мисалы үчүн. Сени жарыяңды, сенин кайрылыгыңды булардын эсепке алып аткандыгы өтө өкүнүчтүү да. Демек, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Дагы ошо мурдагы табакташтар жашай бериш керек. Ортодо Азамат жаман көрүнүш керек, Сайдахмат жаман көрүнүш керек, Абдыкарим жаман көрүнүш керек. Ошондой болуп атат да. Ошондуктан мен дагы кайрылып коеюн. Мүмкүн жетпей аткандыр немеге, биздин үнүбүз Садыр Жапаровго жетпей аткандыр, Ташипке жетпей аткандыр. Эгер уш кетсе, бул кетиш ташбаганы басыны болуп атат да. Ташбага кандай басат? Ошондой болуп атат жылыш. Себеби областтагы УКМК, прокуратура, бүт күч түзүмдөрү крыша болуп турат. Бүт ишканаларга. Мисалы районого, облонного, медицинага кандай мамиле келишкан болсо, крыша болуп турат. Бизде далилдер бар боюнча Азамат. Şu чыгып айтып атабыз, кайрып атабыз, ошо жетпей атат да. Эми ушинтип бара берсе, акыры жакшылыкка барбайт. Бирок биз эмелеп коеюн, şu Садыр Жапаров болгондон бери өтө чоң жылыштар болду. Өтө чоң жылыштар болду. Бирок манандай кайрылуу боюнча жакшы кетпей атат. Шуга президент өзү көзөмөнгө алып туруп, бу жерде бирөө мени мага кайрылып атат деп мындай жакшыраак өзү кабыл алып туруп, жакшыраак мындай жоопкерчиликти мойнуна алып туруп, ошо мынау райондун областтын эмелерге
талапты қатырақ қойыш керек. Қашан көрсең таши өзі келіп жүреді, ешті қылып жүреді. Өте сенімді адамы бар, өте прокуроры бар. Отырады да, соға өте наразымын мен. Мен бала Ноғат районының акимиге бір айтар сөзім бар, азамат. Бұл жетекшіде акимдік қасиет жоқ та. Акимдік қасиет бар адам мамиле қылмайды да. Сәл үскенде сен апардың, сол баяғы группадағы баласын ешті бір аялда апардың да. Оның мамилесін қара. Оның алдың баяғы өткенде келді ғой, баяғы Бақтөрбаев келді. Ошондағы мамилесін қара. Бұл өте ұят іште бұл. Демек ошол акимге татықсыз болғандығы үшін, аны Ноқат жолын қара. Қайсы беті менен акиммен деп шу жолы жүреді. Қайсы беті мен жүреді. Мен агар шын орда аким болғанда бірінші жолын да өтті мен, бірінші. Барып, шу жатып аттен президент алдыға. Илеп жатат дем, шын бүзілмесен болбайды деп. Қарабайсың бі? Бұл Ноқаттың акимінде арет, намыз, бір уят деген сөз жоқ екен да. Шо көрілі айттан мен, оны таделек, ол мен маған орды керек емес азамат. Шындай жетекшілер жоқ болмайды, қырсан болмайды. Бұлар өзіне кетіп қалсы керек. Біреу жаманаттық қылды, біреуге баяғындай сын таққанын көрі. Аким мен, егер мені ұғатқан болса аким, өзі арызданып кетсе, еркекті қылған болады. Шына сөзден кейін. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бұл аким мүмкін сізге жақын туған шығар. Мүмкін туған емес шығар, бізге қараңғы да. Шунша ел көтөліп наразы болғаннан кейін сіз оқысаңыз, өзіңіз шешім шығарып қойыңыз шу акимде. Егер іштеп жырғатып қойғымызда мақұл еді Ноқат елі. Ноқат елінің бұл аким үстін өте арыз көп бізде. Дауыс шығатады. Шу арыз түскеннен кейін өзі кетпесе, Нуркожоевич, өзіңіз кетіріңіз 3 жыл үшін. Бұл сілерге биліге қара көсіге отырады бұлар. Қара көсіге отырады биліге, бүгінгі биліге. Тез әрекет қылың Садыр Нуркожоевич. Садыр Нуркожоевич, сізге қайырлы, Қамшыбек Қыдыршаев сізге қайырлы. Мәселені кім шешеді дегенде, мәселені кадр шешеді дегенде. Шу кадрға жақшарақ қараңыздар. Кадр мәселесін шеше албаған Акаев кім болды, Бакиев кім болды, Отынбаев кім болды, Атамбаев кім болды, Сооронбай кім болды. Еш қашан сіздер шолар жолға түшпеңіздер. Ошолорды кийген кейпін кийбеңіздер. Сіздерден Алла Тағаладан сұранабыз, сіздерден сұранабыз. Саакашвили Грузияға президент болғанда ар 50 минутта шенеунікті алмаштырған екен да. Қырғызстанда кім көп, кадр көп. Резерв кадрдан көбірек өткізіп тұрып, қойыңыздар іштесін, туғандар, сұраныш. Кадр мәселені шешпесе ешкім шешпейді. Ноқатта акимде отырышын қарасаңыз, шуға медешке деген сіздерге рахмат бере отқан болса отырып берсін, 1000 жыл отырсын. Егер рахмат бербестен елдерді қинап отқан болса, ордыға кадрлар тола болса керек. Мысалы, мен дипломда жоқ о кішін ордын талашқанға. Бірақ елді жетіш керек та сіздерге. Біздің Баткен облысына особый көңіл бұрыңыздар. Біздің Баткен облысы вообще жарая қалды да. Сіздерден сұраныш. Садыр Нуркожоевич, Қамшыбек Қыдыршаевич, Ноқат районына акимі алдың Нарында іштеген екен, оның Қарасуда іштеген екен. Азыр Ноқатқа кептір. Эми бұл кіші ошондой эле қиын болса, алдыңыздар қалып барыңыздар. Ноқат еліге керек емес екен. Мына қарапайым, екі көзі көрбеген Абдылашим деген ақсақал шынтып қиналып болса, аким жылу кабинетте отырса, бір жол келіп қауарап қойса болады. Ушундай адамдардан. Соопчулук үчүн, мусулманчылык үчүн, акимчилик үчүн эмес. Ошон үчүн чечимди сиз чыгарасыз. Сизден биз көп нерсени талап кылабыз, күтөбүз, Кудай кааласа.